Мындан 3 жыл мурун Балыкчы шаарынын тургундары Анара Исакунова менен Мирлан Аскаров социалдык контракт долбоорунун алкагында 100 000 сом кайтарымсыз каржылык колдоо алышкан. Алар бул каражатка курут чыгаруучу аппарат сатып алып, чакан ишкерлигин башташат. Курут жасаган аппарат алганбыз. Азыр ошо курут жасаган аппараттын жардамы менен көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Сураган кардарларыбыз да көбөйдү. Заказдарды кылып беребиз. Ошол аппараттын жардамы менен ошо аппарат көп эле жеңилдик кылып, бизге курутту ошо бат жасап, ошо сурап аткан клиенттерибизге бат-баттан бергенге жардамды жакшы берип атат. Ошол аппараттын арты менен көптөгөн ийгиликтерге жеттик, жакшы. Азыр ошо куруттун немеси менен эле ушу курут жасагандай цех салып атабыз. Анан ичин ошо санитарлык жактан таза кылып, эме кылып бүтүрүп, буюрса ошол жактан жасап, дагы жакшы ийгиликтерди кылып, клиенттерибизди көбүрөөк кылып, ошо аппараттын жардамы менен эле кылдык баарын. Бүгүнкү күндө үй бүлө 6 түрдүү курут өндүрүп, жергиликтүү рынокто өз кардарларын тапкан. Алардын айтымында эң көп суроо талап ышталган жана чөбөгө кошулган курутка түшөт. Бирок ар бир кардардын табити ар башка болгондуктан түрдүү даамдагы азыктарды сунуштап келишет. Курттарыбыз таза, ат башын арынан алып келет, бир эле сатуучу. Ошондон сатып алып иштейбиз. Таза курттар жасап атканыбыз. Жакшы эле жардам, станогубуз жакшы эле жардам берип атат. Иштерибиз жакшы, таза сүзмө. Өндүрүштө колдонулган негизги чийки зат сүзмө. Аны ат башы жана нарын аймактарынан алып келишет. Себеби бул аймактардын табигый, экологиялык таза сүт азыктары даяр продукциянын сапатын арттырып, өзгөчө даам тартуулайт. Бүгүн чакан идеядан башталган үй бүлөлүк ишкерлик туруктуу киреше алып келген кесипке айланды. Бул болсо мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоо мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып, аны эмгек менен айкалыштырганда ийгиликке жетүүгө болоорунун дагы бир далили. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан.